Жогорку кеңештин депутаттарынын эл өкүлчүлүк ишин чагылдырып парламент берүүсү эфирде. Саламатсыздарбы? Бул аптада Жогорку кеңештин депутаттары жерлерде шайлоочулар менен жолугушуп, эл менен иштеди. Депутаттарга кандай маселелер коюлду? Бүгүнкү чыгарылышта айтып беребиз. Соо кишини оору кылган оорукана. Базар Коргондун Могол айылынын эли кантип дарыланып жатат? Жамгыр жакканда суу түшөт, лайлар көчүп түшөт. Аламүдүн районуна курулуучу бала бакчанын каражаты кайда кетти? 50 миллиондон 30 миллион берип аткан фирма уже бир эме болуш керек да, как это на 20, на половину кандай жасайсыңар депчи. Мамлекет асыраган балдар эл өкүлү Ымыркайлар үйүнүн чарбасын текшерди. Мына 105 сомго тем эле сонун рацион жасаса болот да. Депутатка кайрылуу проблема эмес. Жогорку кеңештин расмий сайтында депутаттарга онлайн кайрылууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Айылда турган эле өзүнүн мобилдик телефонунан кирип туруп эле катты жазып туруп жиберип кое алат. Аймактарда эл өкүлдөрүнүн эл менен жолугушууларында эң көп айтылган проблемалар бул айылдардагы таза суу, коррупция менен күрөш, такыр бүтпөгөн көп жылдык курулуштар, айыл чарба техникасынын кымбаттыгы, электр энергиясынын өчүрүлүшү жана жумушсуздук болду. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Мирлан Бакиров Жалал Абадта болуп, бир катар айылдарды кыдырып, облус эл менен жолукканда дал ушул проблемаларды чечүүнүн жолдору талкууланды. Базар Коргон районунун Могол айыл өкмөтүнүн аймагында 16 миңден ашык калк жашайт. Андан башка жакынкы айылдардын элин кошкондо 30 миңден ашуун эл мына бул тарпы чыгып бүткөн оорукананын көзүн карашат. Ушул жерде магал, огантала, чарбак, Правда, Чкалов, бияга Арсланбаптан Кызылкүрдөн бери тейлеген больница болгон да. Оорукананын азыркы абалын көргөндө көргөн көзүңө ишенгин келбейт. 1952 жылы курулган бул оорукананын улам бир каптал урап, үстү кулап түшүп отуруп, оорукананын жамааты сыртка чыгып калышкан. Нечен жылдардан бери элдин артына даба болуп келген оорукана эми минтип, өзүнүн ичер суусу түгөнүп четинен кыйрай баштаган. Жамгыр жакканда суу түшөт, лайлар көчүп түшөт. Кезинде жогорку аймактын бирден бир ишенген ооруканасы туш тарапка чачырап, 15 жылдан бери толук кандуу иштей албай калган. Эл депутатына арызданып күйүп ушканынын да жөнү бар экен. Азыр роддомубуз, терапия бөлүмүбүз ошол ону лескоздун мурунку конторунда туруп атат. Ар жерде да, бу жерде тез жардам ушундай бир азыркы маалда ушу элге ушу эң муктаж болуп аткан нерсе ушу больница болуп атат. Министр менен барып дагы сүйлөшөбүз. Ушу бир жерде ГСУсы дагы, ооруканасы дагы, роддому дагы комплекс болуп калса. Кудай тилегибизди берип, имарат курулуп калса, врачтар үчүн да 2-3 бөлмө жатакана керек болот экен. Ансыз тоонун арасындагы айылга квалификациялуу дарыгерлер токтобойт. Себеби келгенде врачтар квартира издеп калып атышат. 2 комната бир нерсе куруп койсо кошуп, ошол жерде жашап, кирип чыгып иштеп турушат. Могол айылында болгон жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Мирлан Бакиров айыл өкмөтүнүн башчысынын отчетуна байланышкан элдик жыйынга да катышып, элдин суроо талаптарын укту. Келгендеги максатын ортого салды. Кандай көйгөйлүү маселелер бар? Эмне суроо талаптары бар? 2018 жылы атара турган ушу Могол айыл өкмөтүнүн деңгээлинде, райондун деңгээлинде ушу маселелерди жеринде угайлы деген ниетте келип отурам. Айыл аймагындагы негизги көйгөйлөрдүн бири жаңы турак жай куруучуларга жер тилкесин берүү. Өтө бизде азыр көйгөйлүү маселе ушу жер маселеси болуп атат. Себеби бардык жерде кооптуу жер болуп атат. 2009 жылга чейин салынып калган турак жайлары бар. Азыр госактысы жок, трансформация болгон эмес. Алар биринчи кезекте чечилет. Андан кийин айыл өкмөттөн, райондон чечимдер чыгып, республикага жетпей калган себеп 2009 жылы мораторий коюлуп калган. Мына ошолор экинчи этап менен чечилет. Үчүнчү этап менен жана айтылып кетти, чында чечиш керек. Баягы сел алып, мен билишимче бир 15 үйдү каптаган сел мененчи. Айрым айылдардын көктөн тилеген эле таза суу. Ошо 4 айылчы катыраңкы ортон кайыл ушун көчө. Какой-то 10 миң жашоочу адамчы. Чарбактын проект башталат да сөз берди. Ал келип калган болсо андан ары ошо көктөмдү жана башка муктаж жерлерге тарткан мүмкүнчүлүк болот. Мындайда Таза суу боюнча бул өзгөчө көңүл бурулат. Эл менен болгон жолугушууда мына ушул жана башка бир катар проблемалар айтылып, аны чечүүнүн жолдору боюнча эл депутаты менен ир отуруп түз кеңешип алышты. Кечиктирилгис маселелерди эл депутаты тиешелүү органдарга тапшыра турган болду. Эскилигине карабай таза, тыкан иштеп жаткан Базар Коргон айылындагы Алтын Бешик бала бакчасы бир караган кишиге бардыгы жайындагыдай көрүнөт.
Курулган деле кыйшык коюлган жылытуу системасы иштеп көргөн эмес. Союз малынан бери иштебейт отопление. Бизге жасап беребиз дейт. Муну эски мына союз малда өзү эле билинип турат радиатору. Жамап жаскаганына карабай улам бир жери урап түшө баштаган. Чынында курсагы ток, эч нерседен капары жок наристелер кандай күч менен шарт түзүп берип жатышканын кайдан билсин? Эч нерседен капары жок ырдап бийлеп тарбиялап жаткан балдарды көрүп ичиң жылыйт. Эл депутаты бул бала бакчага мурда келген. Ар келген сайын улам бир муктаждыгын чечип берүүнүн аракетин көрөт. Şu балдарыбызга кичине болсо дагы жылуу журкан, ана мындай бир эмне керек десем ушул стул керек, жаш балдарыбызга жетип берет дегенден ушуларды алып келип тапшырайлы деп келип атам. Ата-энелердин өтүнүчү жаңы имарат курулганча капиталдык ремонттон өткөрүп, жылытуу системасын оңдоп берсеңер деген өтүнүч болду. Isitiş sistemesini. Şu tamamı tayar. Жаңы садик курулгу чейин бул садикти мындай капитальный ремонт кылганга шарт болсо жардам берсеңиз жакшы болор эле. Кийинки күнү Арстанбаб айыл өкмөтүндө Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Бакиров номери 19 мектепте болду. Кыскача баарлашууда мектеп жамааты өз өтүнүчтөрүн айтып алышты. Бизге спорттар өтө керек. Себеби mana bizni maktablardan çempionlar çıkışyaptı. Ötkeyle bir okuyucumuz tenis boyunca Respublika çempionatta katnaşıp 3. orundan geldi. Bizde mektep 54. yılı kurulduğunda Gosaksında. Mudayetken 60'tan açtı. Bir yılda kaprimont bölülükte. Biz zaten kaprimontka öte muhtaçlı. Бул жака чыгардан бир 2 күн мурун премьер-министрден Сапар Жумакадыровдун өзүнүн ишине кирип, колуна письмону берип, суранып чыктым. Эми ал киши сөзүн берди. Спорт зал бул мектептин базасында сөзсүз керек. Демөөрчүлөрдүн, активист жаштардын аракети менен айылдын борборунда ишке берилген спорттук залдын ачылышы айыл тургундарына жакшы маанай тартуулады. Андан соң Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Мирлан Бакиров баштаган райондун жетекчилери эл менен жолугушуу өткөрдү. Арстанбаптыктардын болгон тиричилиги токой чарбасы менен тыгыз байланышкан. Пенсияга чыгуу проблемага айланган. Çöptün pulun, жаңактын pulun atkanda. 600 so'mdu qo'shib olib turib o'sha Sosbonga lesko o'zi mildetti da topshirishgan. Anpasak bizdin jarandar, beybeçereler var pensiyaga chiqpay qoladi. Men азыр мыйзам сунуштап жатам. Токой чарбада жайыт бар, туурабы? Мына ошол жайыттан түшкөн каражат 100% местный жергиликтүү бюджетке түшү керек. Ошол түшкөн каражаттын ичинен биз айткан жанагындай социалдык фонд жана башканы мен ошону карап көрөйүн. Пособия менен пенсиянын байланып калганынан нааразы болгондор арбын. Биринчи орунда пенсияны пособияга доход кылып киргизишти жоготушту жолун кылыш керек. Ага мыйзам кабыл алып бериш керек. Пенсия боюнча биз мыйзамды жазып, мыйзам өткөн пенсияны алып коюп, үй бүлө киришеденби. Бирок дагы деле каражат тартыш деп, ошого каршы пикир келип, ал мындай жатканда иштебей турат. Аталган айыл аймагында жайыт, таза суу, мектептин ремонту өңдүү чечүүнү талап кылган маселелер арбын. Эл депутатынын эл менен болгон жолугушуусу элеттеги көп проблемаларды ачыкка чыгарып, аны чечүү боюнча маселелер эми өкмөткө тапшырылат. Чүй облусунун Аламүдүн районунда бала бакча курабыз деп тендерден уткан компания 5 жылдан бери ишти бүтүрбөй келет. Бүтпөгөн бул иште күнөөнү бири-бирине оодармай, бөлүнгөн 15 миллион сомго болгону пайдубал тургузулган. Депутат Алтынай Өмүрбекова Аламүдүндөгү Кара Жыгач айылынын тургундары менен жолугушууда ушул маселенин чоо жайын сураштырып, мында коррупциялык иштер болушу мүмкүн деген ойду айтты. Объект бүтпөй калабы деген маселе болуп атат. 2013 жылы бала бакча куруга тендер жарыяланганда анын баасы 50 миллион сомго бааланат. Отделочник жоопкерчилиги чектелген коому утуп алып, алар 30 миллион сомго бүтүрмөй болот. 50 миллиондон 30 миллион берип аткан фирма уже бир эме болуш керек да, как это на 20, на половину кандай жасайсыңар депчи? А скажите-ка, пожалуйста, это вот в 30 миллионов оснащение садика тоже входит? Да. Ошентип мамлекет тарабынан 15 миллион сом берилет. 4 жылдан бери иштин алдыга жылбай жатышын эске алган эл депутаты көйгөй менен жеринде таанышты. Көз көрсө ыйлай турган акыбал. Берилген 15 миллион сом каражат болгону фундаментти түптөөгө гана жетиптир. Азыркы учурда иш токтоп турат. Эми болсо бул подрядчик айтып атат, бул 30 миллионго мен бүтпөйт экенмин. Анткени кандайдыр бир проект жазалып атканда бир ката кетип калыптыр деп. Анан мен болсо бул маселени 1-2-3 жолу ошол Жогорку Кеңештен көтөрүп, Костройго кат жөнөтсөм, мага
ошол Госстройдон жооп келип атат да. Ушундай 30 миллионго утуптур. Бирок Теленбай деген проектировщиктер компания, алар болсо ката кетирип 9 миллион 900гө неучтенный жумуштар калып калыптыр. Иштин баарын баштап, анан долбоорду түзүүдө кемчиликтер байкалыптыр. Эң кызыгы, бала бакчанын долбоорун түзүүдө свет, жылуулук киргизүү каралбай калган. Отоплениясы каралбаптыр, терезелери каралбаптыр, дагы ошондой бир эң негизги нерселер каралбай калыптыр деген имиште. Бүгүн 18-жыл, 13-жылдан, уже 6 жылдан бери долгострой болуп ошойдон калып калабы? Бул абдан эл муктаж болуп атат. Бала бакча жок мындай стационар. Долбоор экспертизадан өткөн. Экспертизадан өткөндөн кийин анан кийин тендерге берилген. Тендерге берилгенден кийин мында жумушту башталгандан кийин баягы чыгып калган да бул жумуштар. Проектировщиктер келди, представительдер келди. Эмне үчүн кое бергенди, эмне үчүн причинасын айткан деп азыр биз издөө жүргүзүп атабыз. Куручу компаниянын жетекчиси эми дагы 15 миллион сом бөлүнүп калса, жогоруда аталган социалдык объект толугу менен бүткөрүлөрүн ырастады. И я подписывал бумаги о том, что в рамках этого проекта я готов закончить, не прося дополнительных. Но здесь, вы меня извините, здесь, когда идет такой разнобой между проектом и тендерной ведомостью, здесь как... Депутат жооптуу тармакка ишти тыкыр көзөмөлдөп, бөлүнгөн каражатты ой келди сапарбай туура жумшоого үндөдү. Ал эми Талас элинин талаптары кандай? Депутат Рыскелди Момбеков Талас облусунда иш сапарында болуп, Манас, Карабурай жана Бакай Ата райондорун кыдырып, тургундардын жашоо турмушунан кабар алды. Жолугушууда жергиликтүү жашоочулар ушул убакытка чейин чечилбей турган көйгөйлөрдү ортого салышты. Манас районундагы 3 коргон айыл аймагында акыркы 25 жыл аралыгында бир дагы жол салынган эмес. Бүгүнкү күндө жашоочулардын жүрөгүн өйгөн негизги маселе айылдарды бириктирүүчү жолдордун абалынын начарлыгы болууда. 2 айыл бар. Трассадан, Талас-Тарас трассасынан 5 километрден алыстыкта турган 3 коргон айылы жана Акташ-Ташпшат айылдары. Ошол жерге буйруза кийинкиде кездесе өзүңүз да бир барып көрсөңүз болот. Канча жылдан бери, канча деген бүгүнкү күндө жана техникалардын, жашоочулардын дагы бир башка маселелерине өтө тоскоолдук болуп турат да бүгүнкү күндө. Ошо ички жолубуз. Район турмушу жаңы жол салынса эле оңоло калбайт. Себеби мындан башка дагы жетишпестиктер тизмектелип турат. Маселен, 17 айылдын ичинен 6-осунда гана бала бакча бар. Азыр бизде бул 3 коргон айыл өкмөттө караштуу Жылдыз айылында, Кызыл Жылдызда эски айыл бала бакчанын имараты бар, ал техлицейге карайт. Ошону мүмкүн болсо кайда бала бакчага өткөрүп бергенге бир аракет кылып берсеңиз. Эл өкүлү Рыскелди Момбеков шайлоочулардын койгон талаптарын талкуулоо максатында райондук мекеме ишканаларынын жетекчилери жана айылдык кеңештин депутаттары менен жолугушуп, айтылган көйгөйлөрдү жеринде укту. Ар кыл суроолор болду, ушу бардыгына жооп бергенге алымды жетишинче, акылым жетишинче аракет кылдым. Негизинен ошо жанагы суроо берилип жаткан суроолордун баары актуалдуу маселелер. Мындан бир жыл мурун келип ошол райондун элдери менен жолукканда бир топ маселелерди койду эле. Ошолордун аткарыш боюнча дагы өзүмдөн мындайча айтканда отчетумду бердим десем болот. Депутаттын айтымында ушул мезгилге чейин ишке ашырылбай келген айрым көйгөйлөр жеринде чечилди. Ал эми кээ бир маселелерди жолго салуу тийиштүү министрликтерге тапшырылат. Ал эми көйгөйлүү маселелер баарын жазып алдым. Быйылкы жылга планга киргизилген объектилер боюнча маалымат бердим. Өзүмдүн ишмердигим боюнча маалымат бердим. Жалпысынан алганда мен үчүн ушул жанагы 2 райондо болгон жолугушууларым өзүнүн максатынан ашып да кетти. Мамлекет асырап алган ымыркайлар эмне жеп, эмне ичип жатты экен? Аларга камкордук кандай болууда? Муну текшерүү үчүн парламенттик көзөмөлдүн алкагында эл өкүлү Махабат Мавлянова Бишкектеги ымыркайлар үйүнө барды. Депутаттын реабилитациялык борборго барары алдын ала эскертилген жок. Ымыркайлар үйүндөгү бүгүнкү реалдуу көрүнүш тууралуу кезектеги репортажда. Туулбай жатып тагдырдын оор ташы талуу жерине тийген наристелер. Аларга ар түрдүү диагноз коюлган. Айрымдарынын ата-энелери көз жумган, же ата-энеси бар болсо да баш тартып кеткен. Кээ бирлеринин энелери оорлуу же түрмөдө. Өтө оор турмуштун айынан балдарын ымыркайлар үйүнө өткөрүп кеткени да көп. Бишкектеги ымыркайлар үйүндө ушул тапта 57 бала чоңоюуда. Албетте эне мээримине алмаштыргыс эч нерсе жок. Ошентсе да балдар үйү жылуу, жумшак, таза. Кызматкерлер балдар жашаган шартты тааныштырып, кийим кечесине чейин көрсөттү.
Троечки мы не держим, только двоечки размер. Единичка, двоечка, это в зависимости от Это возраста вся ребенка. одежда, которая рассчитана на 11 детей, да? Да, больше Да. нет одежды. Почему? Есть на складе же одежда полностью. Ар бир баланын күнүмдүк тамагына 105 сомдон, дары-дармегине 8 сомдон акча бөлүнөт. Эл өкүлү ашканадагы менюну көрүп, балдардын тамактануу рационуна керектүү витаминдүү азыктар кошулушу керектигин айтты. Ет 75 грамм деп көп санап коюп турбуз. Кичинекей балдарга 10 грамм, 20 грамм керек турабы. Супуна 20 сом. Баарын санап карасаңыз, брокколи, цветная капуста 150 граммдан санаганда 18 сом. Бир жумуртканы жеп албайт кичинекей балдар, жарым жумуртка жеш керек. Ал болсо 3,5 сом, 4 сом. Кефир болуш керек 6 сом. Яблочный свежий сок деп жатса, аны биз көргөндө жокпуз, аны чоң статтан көрөбүз, барбы жок көрөбүз. Ал 14 сом. Каша 4 сом, мына 105 сомго тем эле сонун рацион жасаса болот да. Тиши чыга элек балдардын ашказанына тамак сиңимдүү болсун деп, депутат блендерлерди жана башка буюмдарды белекке калтырды. Спасибо большое. Балдардын тагдырына кайдыгер карабаган көп адамдар ар дайым ымыркайлар үйүнө жардам көрсөтүп келет. Бул кампада демөөрчүлөрдөн келген айна, самын, жалайык шымдар, азык-түлүктөр сакталып турат. Жок, эсеби бар булардын баарысын бар. Акты менен келет да булар. Анын актысы менен эмеге кетерет. Кимге эсеп чөтүн бересиздер? Главврачка. Бул жактын главврачына. Актыны алып келген спонсорлор алып кетет өзлөрү. Телефондорун бүт баарын таштайт. Реабилитациялык борбордун жетекчиси Бермет Юсупова билдиргендей, аларга тендер аркылуу азык-түлүк сатып алуу кыйын. Анткени аз көлөмдө сатып алышат. Маселен, күнүнө 10 даана нанды балдар үйүнө жеткирүүдөн жабдуучулар кескин баш тартып коет. Жетекчилиги тендердик сатып алууну башка ооруканалар менен чогуу жасаса, көйгөй чечилмек дейт. Аларга кайсы убакта алып барсаң эч нерсе жакпайт дейт. Нан деле, например, биз бир күндө канча нан алабыз? Суббота воскресенье 3 килограмм нан, 6 булка хлеба. Ваня, с таким возмущением идет. Ушундай. А вы не можете поехать на базар, купить не можете? Бизде акчабыз жок да, биз тендер менен алабыз. Анан водительдер деле бензин акчасы да чыкпайт 6 нанга дейт. Поставщиктер ошентип бизге келбейт. Ошондой эле өкмөттөн бөлүнгөн каражат кантип колдонулуп жатат? Гуманитардык жардам дарекке жетип жатабы? Муну текшере турган камкордук кеңешин түзүү керектиги айтылды. Эми кыйналсак деле иштебейбиз да балдар менен кыйынчылык болот. Эне мээрими жоктугу аз келгенсип, мында бала багуучулар дагы жетишпейт. Бир группада 11 баланы 2 гана кызматкер карайт. Бала багуучулардын санын 2 эсе көбөйтүү зарылдыгы да бар. Ар бирине алмаш керек подгузниктердин убагында. Ар бирине тамак бериш керек. Бул абдан көп убакыт талап кылат. Ошондуктан мен ойлойм, бул жака өзгөртүү киргизип, ушул балдарга 2 балага бир нянканы карап чыгыш керек. Бул аябай тез аранын ичинде чечүүчү маселе. Өзүнүн карамагындагы реабилитациялык борборлордун жүрөк ойгон маселесин Саламаттык сактоо министрлиги кантип чечет? Баланы бир эне карайт, эртеден кечке. Не только бир эмес, баардыгыбыз кошо карашып атпайбызбы? Баардыгыбыз кошо, да. Баардыгын бир-бирден көтөрүп жүрүш үчүн ар бир күнү, значит, 57 киши келип, нянка келип караш керек. Врач көтөрбөйт эман. Врач келип ден соолугун көрүш керек, тиги жагын кылыш керек. Сестра капельница коюш керек, если уколун салыш керек, тигин кылыш керек. Анда 57 нянка алышыбыз керек. Анан ошондой болот да, ошого биз дагы барганда биз аны карап коюп таштап койгон жокпуз. Биз биринчи очередь ушул баягы айлык маянасы буларды хас. Мына министрлигибиз финансы министрлигинин астына койду, жана башкаларга койду, эми ушул айлык маяналарын көтөрүп берүү. Кыргызстанда бала асырап алуу процедурасы абдан оор. Мыйзамдагы бөгөттөрдөн улам былтыр бир гана баланы асыроого алышкан. Бул өңдүү ымыркайлар үйү республика боюнча 3-ө. Бишкекте, Токмокто, Оштогу ымыркайлар үйүндө жалпы 157 бала бар. Алар 4 жашка толгондон кийин башка балдар үйүнө жиберилет. Ал жакта балдарды кандай тагдыр күтөт? Ал эми депутат Аида Касмалиева чүйдөгү Беловодск айылындагы оор кырдаалда калган энелер менен балдарга жардам берүү борборунан кабар алды. Бул борборду боорукер адамдар түптөгөн экен. Депутаттын келишин күткөн энелер эл өкүлү менен жолугууда жөлөк пул алуунун татаалдыгын айтышты. Өздөрүнүн жакыр экенин далилдөө кыйын. Көпчүлүгү ички мигрант болгон үчүн документтерди чогултуу дээрлик мүмкүн эмес. Эл өкүлү бул көйгөй боюнча кандай жооп берди? Кийинки сюжетте.
Бул эне балага жардам берүү борборун Рыскам Молдокунова өз демилгеси менен өзү жашаган үйдүн бир бурчуна гана ачып алган. Айтымында жашоочулардын көпчүлүгү 7 областтан келген ички мигранттар болгондуктан алардын балдары кароосуз жана билимсиз калууда. Бир имарат керек. Имарат деле бар экен, мына больницада бар экен, ошого бир какой-то бир проект болсо, ошого жазып биз какой-то бир эме кылсакпы деген ойлорду сиздерге азыр айтып кетсекпи дегенбиз. Анан жумуш боюнча ушу жанагы чубак ажы деп атабыз, баарын биз интернеттен көрүп атабыз, баарын угуп атабыз, баарыбыздын маалыматтарыбыз бар. Ошо 2 аял, 3 аялга закон киргизгендин ордуна бизге окшогон аялдарга стабильный жумушка бир кондитер, мына аялдардын колунан баары келет. Бала бакчада азыркы кезде 22 бала бар. Күнүнө ар бир ата эне 100 сом төлөшү керек. Бирок жумуштун жоктугунан төлөөгө чамасы жетпегендер көп. Кайра таштап кетебиз, кайралып кетебиз, ошентип өмүр өтөт. Ошо кичине неме болсо да жардам берсеңиздер, пособие алсак дагы пәтерибизди төлөйбүз. Балдарыбыздын бир жагы болсо, бир жагын мектебине төлөйбүз болбосо. Ошо пособияны тактап берем. Азыр деле бүгүн барып, мисалы үчүн социалдык өнүктүрүү министрлигинин башкармалыгына барып тактасак болмок. Бирок айтып атпаймынбы, жана апрелге чейин күтө туралы. Жаңы мыйзам ишке кирсе, анын пункттарын карап, анан бул жака келип, баарыбыз чогуу барабыз. Анан ар бириңиздердин окуясын тактап беребиз да. Жолдошу Орусияга иштеп кетип, келбей койгон, же жумушсуздуктун айынан ичип кеткен 6 баласын таштап башкага үйлөнүп алгандардын жубайлары эл өкүлдөрүнө айтып көздөрүнө жаш алышты. Кой же илебаңыз кой. Айтып атпайбы жана рысканы жечи. Жана көтө чоң балдарына жумуш жок болсо, документ ала алмаса, майда кезинде бир алды, жумушу жок дагы. Балдар көп бала бакчага батпайт деген маселеден бир аз четтеп, жолугушууда пенсия, жөлөк пул көйгөйлөрү дагы чекеден кардай жай баштады. Келин 28 жашта кант диабет менен ооруп каза болуп калган. Азыр 3 неберем менен колумда. Ошол пособие ала албай жүрөм да. Ал жерде бизден бул соц фондудан жазып беришкен көп документ баарын чогулттум. Анан ал жерде аягында бар экен балаңдын баласы атасы каерде жашаса, балдарга ошол жерден алыш керек экен да пособияны. Биздин чалда барда болчу, балам ошол жерде үйү сатылып кеткен, ошол жерде болчу. Анан эч жерден балдарымды, неберелеримди эмек албай жатышат. Каттоосу жок да. Роза айымдын жашы 60-ка чукулдап калды. Ушул кезге чейин пенсияга чыга албай убара. Кайсыл жерге барбасын документ чогултуу азапка салганын жашырган жок. Кыйынчылыктардан улам жашым бир топко келгенде ичтеги талантым дагы өрчүй баштады дейт ал. Былтыр мисалы үчүн мен 55-тен 20 жыл стаж 4 бала менен пенсияга чыксам болот деген. Анан темселеп жүрүп документти чогултуп барсам, кайра албай коюшту. Быйыл эми 56-га чыгам, быйыл да аракет кылсам дагы деле албай атышат. Анан же жумуш жоктук. Пенсияга чыгуу жагын мен карап берем. Бирок Депутат Аида Касымалиева менен болгон баарлашууда айымдар айылга чакан тигүү цехин ачуу, тамак даярдоо боюнча кыска мөөнөттө акысыз окутууларды уюштуруу, эне балага жардам берүү борборунда тарбияланып жаткандардын жок дегенде бир мал тамак үчүн сүтүн саап турганга уй керек экенин айтып дааттанышты. Себеби жок дегенде бир 3 кишиге бир каржылоо бир жагын бир чечип берсеңиздер деп суранат элем айлыгында. Воспитательниктин, няньканыкын, повардыкында. Балдарда эмне күнөө кыйынчылыкты сезип биле элек бөбөктөр өз таланттарын дагы тартуулап беришти. Кожо жаштай көз катар, мерген болсом жазбагам, баатыр болсом чубактай, басынып жолдон качпаган. Алайлыктардын абалын сураган Жанар Акаев ал жактан бир куржун суроо сунуштар менен кайтты. Тоолуу райондун көйгөйлөрү дагы тоодой. Жергиликтүүлөр ички жолдорду оңдоо, айыл чарбасын өнүктүрүү, деги эле элетти көтөрүү тууралуу аткаруу бийлигинин кандай иш-чаралары бар экенине кызыкты. Эл өкүлү Жанар Акаев Алай райондогу бир топ айылдардагы жергиликтүү элдин көйгөйлөрү менен таанышты. Мына жалпы элдин атынан Алгачкы жолугушуу Коңурдөбө айыл өкмөтүндөгү Мамат Ташиев атындагы мектепте өттү. Тургундар айылдагы бала бакча негизги көйгөй экендигин айтышып, бул маселени өкмөткө жеткирүүсүн суранышты. Бизде мына жарыктыкта мындай сос объекти жок, детсадыбыз жок. Анан мен бар детсадды күнчөгө МТФга бакып, жаштар балдарын 2-ден 3-төн балдарын берип атат. Водопроводубуз иштен чыгып, азыр суу иче албай, жаш талаңдар эмеге сууга каттап атышат да, илгерки таманга түшүп калдык. Мына өткөндө берген уадамды аткардым да. Жаңы компьютерлерин камсыз кылууга жардам берүү жөнүндө сурандык эле. Бүгүн суранычыбыз аткарылып, ушу Жанар Акаев ушу билим берүү министрлиги аркылуу байланышып, биргеликте иштеп, бизди жаңы 5 заманбап компьютер менен камсыз кылып атат. Мындан тышкары таза суу, жөлөк пул маселелери дагы көтөрүлдү.
Мына жерде бир аркыраган булак бар, өзүң билесиң. Жетет ушу суу биздин мектепке чейин. Ушуну эбет берсең мотор, ошол да основной моторда самоход келди. Арпадекте арызданып калышты, суу жок деп. Анан өткөндө силер көрсөңөр керек, мен келип кеттим. Анан биз мындай кылдык да. Биринчи бир демөөрчүлөрдү тап 350 миң сомдукпу бир шлангдарды алдырдык. Мен арабтарды таптым. Шлангдарды алдык, алып келип түшүрдүк. Алып келип түшкөндөн кийин эл уже шлангдар келди, таза суу чыгат келди. Анан келип элге өзүбүз айттык. Эми өзүңөр казгыла. Биз анча-мынча трактор немелерге жардам берели. Өзүңөр казгыла. Эл анан бирок сиз айткандай бешенеси бар экен, суу чыкты, таза жакшы суу чыгып калды. Андан соң депутат Корул өкмөтүнүн 1 май 9 булак кең жылга айылдарына барды. Аталган кыштактарда көпүрө малга той тартыштыгы талкууланды. Биздин айылда şu mına dehqançılık жагына кичине көңүл буруп берсеңер жакшы болот эле. Бизде мында урук деген нерсе жоголду да. Ошондой эле Корул айыл өкмөтү аркылуу өткөн Каракулжа менен Алайды туташтырган жолдун курулушун эртерээк ишке ашырса, элет элине бир топ жеңилдиктер жаралар деген үмүттөрү бар. Буну республиканский маанидеги жол экен. Буну өзгөн мындай совет өзгөн круговой жолду урай проектке киргизебиз деп кеткен бойда токтоп тык токтоду да ошодон калган. Анулай депутат Жошолу айыл өкмөтүндөгү шайлоочулар менен кезигип, жергиликтүүлөр жердин тартыштыгынан мол түшүм ала албай жатышканын, насыя менен чет элден келип жаткан айыл чарба техникалары кымбат болуп атканын кошумчалашты. Ошактан заводдон чыккан баасында алып келип берсе, анан алып жетпегендер баягындай буулар болсо дагы баягы машиналар келип атпайбы, ушундайларды алып келип берсе бизге арзан кылып да. Таза суу, мектеп, бала бакча, жол сыяктуу көйгөйлөрүн ачты. Биз азыр элдин маселесин парламентте көтөрөбүз, өкмөткө кат жазабыз. Ушул маселелерди мына өзгөчө Корул айыл өкмөтүндө бала бакча, анан таза суу маселеси абдан оор турат экен. Маселени өкмөткө коюп, ушул ар бир элдин суранычын, талабын канааттандыруу үчүн биз жанырып иштейбиз. Ал эми депутат Эльвира Суравалдыева Сокулук районунун Фрунзе айыл аймагынын жашоочулары менен жолугушуп, бүгүнкү күндө аларды кыйнап жаткан маселелер менен жакындан тааныш болду. Быйылкы кышта тынымсыз жарык өчүп, сокулуктуктардын жанына батты. Буга энергетиктердин кышка даяр эместиги себеп дешет жергиликтүү тургундар. Күн сайын 3-4 маал электр жарык өчүп, Фрунзе айыл аймагынын тургундары кышкы суукта жүдөп жаткандыгын айтышты. Чай кайнатып ичүү өзүнчө тозок иш болду дейт алар. Сокулук электр бөлүштүрүү тармагынын адистерине кайрылса, алар оңдуу жооп бербейт. Наш ад – это работа нашего Сокулского РЭСа. Вот второй месяц нам каждый день отключают свет по 2, 3, 4 раза. Мы заявку возьмем, постоянно одна и та же песня. Звоним в РЭС. Сидят операторы, скажите фамилию начальника РЭСа, чтобы мы действительно обратились как нужно, в соответствии с законом. Зачем вам фамилия? Нам не говорят. Даже оператор свою фамилию не говорит. Бул жиналышта элдер издеп жаткан Сокулук РЭСинин башчысы менен кездешти. Эми себеби эмне болуп атат да? Вы об этом расскажите. В чем причина? Причина повреждается на линии, то изолятор повредится, мы его меняем, то повреждается, вот есть частные трансформаторные подстанции на вашей линии, часто повреждается у них оборудование. То, что вот кратковременное отключение происходит вот последние дни, в начале февраля. Последние дни, вы что, ребята, вы слушайте меня, пожалуйста. Вы же вопрос задали, я отвечу. Ну, врать, обманывать не надо правду сказать. Зачем? Ну, скажите вы правду тогда, если я специалист. Я сказал правду, уже больше месяца это продолжается. Асхат Кабылович, ну, мамлекетти сдерживайте эмоции. Булардын ачуулары музда отурса, сиз жылуу жерде отурсаңыздар, балдардын кийимдерин лайт эткенге чейин светибиз жок деп атса. Туура эле себептерди айтып атышат. Сиз отуруп же түшүндүрө албай жатасыздар, эмне себеп болот деп. Чтобы летом заниматься профилактической работой, работники РЭС здесь вместо того, чтобы ветки пилили под ствол деревья и себе дрова заготавливали. А надо было летом это делать, а сейчас страдаем. Сокулуктагы айрым жаңы конуштардын эли болсо, өз күчү менен карагайларды орнотуп, зым тартып, керек болсо трансформаторлорун сатып алышкан. Баары даяр болсо дагы электр сатуучулар өз балансына кабыл албай жаткандыгын айтып, жергиликтүүлөр арызданышты. Биз жөргөмүштүн желесине болуп, же кир жууп албасак, же нан жеп албасак, отурсак, булар болсо светти коюп берен көчө керек. Ошо свет зарыл ошо көчөдө. Түндө жарык кылыш керек экен. А биздин светибиз жок, мынакей 95 үй биле отурабыз. Сокулуктуктардын дагы негизги көйгөйү жерди трансформациялоо.
Эл өкүлү былтыр даярдаган мыйзам долбоорунда көптөгөн күмөндүү жагдайлар, тактап айтканда жер афералары аралашып кеткендиктен мыйзам долбоору токтоп тургандыгын, бул маселенин үстүндө атайын жумушчу тобу иштеп жаткандыгын билдирди. Мындан башка жолдорго жумшалган каражат тууралуу сөз болду. Эл өкүлү Эльвира Суробалдиева жолго кеткен каражаттарды териштирерин белгиледи. Шопоков город и Жаңыпакта айыл өкмөтү выяснилось, что разница между цифрами, которые дает Минтранс и которые дают местные депы, 3,5 миллиона сомов. Только по двум, даже не городам, по двум улицам. Что в районе происходит? Чем ДЭП занимается, чем Минтранс занимается, чем Акимят занимается? Вот сегодня я об этом хотела спросить. Это я подняла в парламенте. Мне министр транспорта пообещал лично доложить. По Сокуловскому району каждый километр месяц, каждый метр дороги будет у меня лично на контроле. Фрунзе айыл өкмөтүнүн башчысы 1 жылда 4 жолу алмашкан. Тургундар көтөргөн маселелер чечилбей жатышы боюнча жергиликтүү кеңештин депутаттарынын дарегине дагы сөз ыргытышты. Бизге 7 ушундай депутат шайланган бирөөнү тааныбайбыз. Бирөө. Айыл тургундарынын бала бакчалардын курулушу тууралуу суроосуна жооп берип жатып депутат жакшы кабарды сүйүнчүлөдү. Бир бала бакча жергиликтүү муниципалитеттин балансына кайтарылып алынды. Год лично у меня ушел на то, чтобы вернуть Комсомольскому селу садик. И вот сейчас у меня на руках постановление правительства Кыргызской Республики о передаче здания бывшего детского садика номер 51 Чебурашка в муниципальную собственность Фрунзенского айыл өкмөтү Сокулукского района. И здесь персональное спасибо, вот девочка это сидит, Нургуль. Вот это действительно депутат, вот это народный депутат. Жыйын соңунда эл өкүлү шайлоочуларга кайрылып, Кенеш КЖ сайтындагы депутаттын өздүк баракчасына бардык маселелер менен кат жазса болорун жана интернет аркылуу ал ыкчан жооп берерин кошумчалап кетти. Ар бир шайлоочуга депутат менен түз байланышууга мүмкүнчүлүк ачылды. Жогорку кеңештин Кеңеш КЖ сайты жаңыланып, анда депутаттардын өз баракчасы ачылды. Ал аркылуу жарандар өз кайрылуусун калтырып, суроосуна жооп алса да болот. Буга чейин сайтта эл өкүлдөрүнүн өмүр баяны жөнүндө кыска гана маалымат болсо, эми байланыш телефондору, электрондук дареге, алар демилгелеген мыйзамдар, ишмердиги тууралуу видеолору дагы камтылмакчы. Интернет аркылуу депутат менен кантип байланышсаңыз болот, кененирээк кабарчыбыз айтып берет. Бул аракет парламенттин эл менен тыгыз байланышта иштөөсүнө шарт түзөт. Жогорку кеңештин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибрагим Нуракун уулунун белгилөөсүндө сайтта буга чейин депутаттардын өмүр баяны эле болгон. Эми 120 эл өкүлүнүн мыйзам чыгаруу ишмердүүлүгү, маалымат каражаттарында депутат тууралуу жазылган макалалар жана видеолору коюлат. Эң негизги бөлүмү бул кайрылуу. Айылда туруп эле өзүнүн мобилдик телефонунан кирип туруп эле катты жазып туруп жиберип коя алат. Ал жерде депутаттын телефону, имейлы бүт бардыгы болот. Депутаттын консультанттары ошол телефон аркылуу эгер кайрылууда маанилүү депутат жардам бере турган, колунан келе турган нерсе боло турган болсо, анда кайрадан кайрылып туруп, ошол айылга чыгып туруп, сиздики эмне болот деле, мисалы, эмне бул маселе кайдан чыкты деп кайра суроо берүүгө мүмкүнчүлүк ачылат. Бул абдан бир чоң мүмкүнчүлүк. Ошондой эле эң негизгиси жарандар депутаттар менен онлайн байланыша алат. Алардын баракчасында электрондук почтасынын дареги, телефон номеру жазылган. Сайт аркылуу дагы жарандар депутаттарга кат жолдоп кайрылса болот. Анан бир эле могу жерде макалалар дегенде өзүңүздүн макалаңыз деп ойлоп калыппыз. Прессер деп эле жазып койбойсузбу деген сунуштар айтылды. Мен анын разработчиктерге айтып жатам да. Мен ойлойм аябай ачыктыкка жол ачат. Азыр мына коомдо депутаттарды жерип эле ар кандай тепкилеп эле ошондой бир тенденциялар башталды. Чыгымдар көп деген боюнча тренд болуп атат. Бирок ошол парламент биздин мындай өлкөдөгү эң башкы, эң чоң институт да. Депутаттар жасалган жаңылоо иштери үчүн аппарат кызматкерлерине жана сайтты иштеп чыккандарга алкыш айтуу менен бирге парламенттик демократиялык багытта өнүгүү үчүн жасалган чоң кадам катары баа беришти. Бул жеңилдетет. Бул чынын айтканда парламенттер ичинде өнүктүрүүгө өзгөчө бир өмүргө түшө турган, жөлөк кыла турган, көмөк кыла турган иш болуп тур. Ал эми депутат Алтынай Өмүрбекова ушундай эле техникалык жабдуулардын жардамы менен онлайн конференция өткөрүү тажрыйбасында пайдаланып көрүү зарылчылыгына токтолду. Алыскы региондорго барганда кезде убакыттагы болбой же болбосо шарт болбой ошол жерде алар топтолуп, мисалы үчүн кайсы бир айыл өкмөт, айыл кеңештин депутаттары болобу, кайрылуусу бар болсо, биз дагы кайсы бир кызыктуу регион, мисалы үчүн кимге кызыктуу болсо, келип ошол жерге көйгөйлөрдү видеоконференция аркылуу уксак дагы болот да. Мен ойлойм бат болот. И ошол маселелердин баарын тең биринчи эмеден уксак болот да.
Белгилей кетсек, жаңаланган сайттын бет ачарына депутаттар Алтынай Өмүрбекова, Аида Касымалиева, Рыскелди Момбеков, Акылбек Жамангулов, парламенттен аппарат кызматкерлери, сайтты иштеп чыккандар жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Чүй облусунун Кемин районундагы Талды Булак Сол Жээк алтын кенин иштеткен Алтын кен Кыргыз-Кытай биргелешкен компаниясынын ишине жергиликтүү тургундардын нааразылыгы өтө көп. Бул тууралуу депутат Акылбек Жамангулов Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин чечимдеринин аткарылышы боюнча маалымат угулуп жатканда билдирди. Жолугушууга Алтын кен компаниясынын Кыргыз алтындын жетекчилиги, тиешелүү өкмөттүн өкүлдөрү чакырылган. Депутат Акылбек Жамангуловдун айтымында көбүнчө жумушка орноштуруу жана маяна маселесинен келишпестиктер чыгууда. Кытай жумушчуларынын маянасы 2-3 эсе жогору экенин депутат билдирди. Кыргыз алтын компаниясынын жетекчилиги да маселени чечпей, тескерисинче өздөрүнүн тааныштарын жумушка орноштуруу менен гана алектеп кошумчалады эл өкүлү. Кышы катаал Алыскы Ат Башы районунда жергиликтүү жаштар спортко ыктоодо. Буга чейин бир нече спорттун түрлүнөн мелдештер өткөрүлүп келген болсо, бул ирет хоккей жана ордо оюндары боюнча мелдеш уюштурулуп, командалардын салгылашуусу күч болду. Район жаштарынын башын бириктирген спорт майрамын депутат Камчыбек Жолдошбаев дагы колдоого алып, демөөрчүлүк көргөзгөн. Хоккей боюнча район биринчилигине катышуу үчүн 6 айыл өкмөттүн командалары келген. Оюн шарттарына ылайык оюнчулар 2 топко бөлүнүп, чучугулактын негизинде атаандаштар аныкталды. Андан соң мелдештин ачылуу аземи болуп, келген меймандар катарга тизилишти. Райондо спорттун бул түрүн өнүктүрүү мезгилдин талабы болууда. Себеби Ат Баш өрөөнүндө дээрлик 5 айга чукул кыш мезгили өкүм сүрөт. Ошондуктан кышкы спорттун түрлөрүн жайылтуу менен айыл жаштарын шыктандырса болот. Бул жагыса көрүп атасыздар, ордо ойноп атат, бияна хоккей ойноп атат дегендей. Өзгөчө кыштын күнү баягы талаачылык жумуштар жок, бош кезде башка иш менен алек болбой, ушу спорт менен алек болгону абдан бизди кубандырат. Хоккей боюнча мелдештер өткөрүлүп келгени менен райондук деңгээлдеги биринчилик болгон эмес. Мындай демилгени колго алган эл өкүлү Камчыбек Жолдошбаев бул турнир жыл сайын өткөрүлөрүн убада кылды. Спортсмендин баары, кыйындын баары ушу айылдан чыгат. Мен ойлойм, бир канча жыл өткөндөн кийин бул жерде абдан чоң хоккейный клуб болот. Хоккейный клуб башталганына мына 1 жыл, 2 жыл болду. Мына азыр биринчи жолу чемпионат өткөрүп атат. Жаштар арасында Ат Баш районунун кубогу деп өткөрдүк. Муз үстүндөгү кыл чайнаш кызуу жүрүп, келген көрүүчүлөр аба ырайынын ызгаарында тоготушкан жок. Ал эми оюнчулар дембедем сокку жасап, оюндун бүйүрүн кызытып турушту. Бүгүнкү аябай курч болуп атат негизи. Аябай курч. Бир голдон же бир эмеден жаза бастырбай жакшы оюн болуп атат. Аженден мушташта болуп кетти. Эми спорт. Бул хоккейди негизи баягы эркек кишилер ойнош керек. Спорт ушунусу менен өнүгүп, ушунусу менен бири-бирибиз менен сый, бири-бирибиз менен бирибиз жакшы, бири-бирибиз менен бирибиз аябай ынтымактуу ойноп атабыз. 3-төн 6 команда келген. А, Б группага бөлүндү. Өчөс А группа үчүнчү ойнойт, Б группа үчүнчү. Уже полуфиналдар ойнолуп атат. Аябай жакшы деңгээлде өтүп атат. Жылдан жылга сонун аябай жакшы өтүп атат оюндар. Ушул айыл арасында Ат Баш районунун ичинде эми бир 2 айыл кошулган атат. Жылдан жылга көбөйүп баратат да айылдар. Учурда кыргыз хоккейи Нарын облусунан башка аймактарда дагы өз күйармандарын табууда. Мындан улам эл аралык ири мелдештерге чыгып, ийгилик жараткан командалар бар. Сочиге барып, Россияга барып оюндарды уюштуруп келет. Кичинекей жеткинчектерибиз болсо, мына өзүңүздөр көпчүлүк маалым болгондой, Америкага чейин барып ойноп келишти. Аяктан жакшы жетишкендикке жетип, биринчи орунга ээ болушту. Азыркы мезгилде биздеги шаардык городской катокто мисалга 100ге жакын бала машыгууда. Ал эми ордо боюнча айыл тургундарынын ортосунда мелдеш уюштурулуп, 4 команда күч сынашты. Ата-бабалар мурастаган улуттук оюндун ойнолушу айылдыктардын кыргыз салттарына кайдыгер эместигинен кабар берет. Убакыт келип, оюндар жыйынтыкталган соң жеңүүчүлөр аныкталып, депутаттын койгон байгелери өз ээлерин тапты. Хоккей боюнча биринчи орунду Талды Суу, экинчи орунду Ак Муз командалары алса, үчүнчү орун Казыбек айылынын оюнчуларына буйрду.
Эл менен жолугушууга чыгаар алдында Республика Ата журт фракциясы аймактарда орун алып жаткан көйгөйлүү маселелерге көңүл бурган. Анда депутаттар электр жарыгы, таза суу, жолдорду оңдоп түзөө, айыл чарбасын өнүктүрүүнү талкуулаган. Мына ушул региондорду өнүктүрүүдө өкмөт кандай иш аракеттерди көрөт? Кененирээк кийинки материалда. Урматтуу депутаттар, өзүңүздөр иштеп чыгарып, мыйзам алып чыкканбыз. Региондорду өнүктүрүү боюнча. Быйыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп мамлекет башчысы тарабынан жарыяланган. Ага ылайык Республика Ата журт фракциясы дегеле бул багыттагы аткарылган иштер, алдыга койгон максаттар тууралуу өкмөттү чакырып маалымат алды. Өндүрүштөрдү ачып, экспортко арналган бир товарларды чыгара турган инвесторлорго өзгөчө бир салыктан бошотуу боюнча, жеңилдиктер берилүү боюнча биз сунуштарды киргизкенбиз. Премьер-министрдин орун басары Данияр Генекеев өткөн жылы региондордогу бир катар инфраструктура жакшырып, жаңы жолдор жасалганын белгиледи. Мындан сырткары ал 1813 айылдын 653-үндө суу түтүктөрү жаңыртылып, калктын 60% таза суу менен камсыз болгондугун билдирди. Айрым чегара чектеш аймактарды өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программанын негизинде чегарада жайгашкан 59 айылдын жана 10 участоктун тизмеси такталып, Кыргыз Республикасынын өкмөт токтому менен бекитилген. Айылдардагы абалды жакшыртуу менен жергиликтүүлөргө, дыйкандарга шарт түзүү керек. Сырттан келген инвесторлорду аймактарга тартып, фермер дыйкандарга жеңилдетилген пайызда насыя берүү зарылдыгын депутат билдирди. Буга кошумча ал акыркы жылдары дээрлик пахта өндүрүлбөй калгандыгын дагы эскертти. Бизде Сузак, Нокен, Базар Коргон, Ош облустун көп райондору, Кара Суу району, Араван ушу пахта менен, жибек менен заниматься этишкен да. Элдер ошо менен иштеген, негизги эл, основной эл ошо менен иштеген да. Синжан провинциясынын Академия наука менен ошол жана пахтанын жаңы сортторун алуу боюнча дагы иштерди жүргүзүп атабыз. 500 миңге жакын калк байырлаган Баткенден Ош, Исфана, Пүлгөн, Бүргөндү жолу канча жылдан бери салынып, же оңдолуп бүткөнгөнүгүнө эл өкүлү нааразы. 18 жылга пландаштырып атабыз, дагы 1 километр төшөп беребиз депчи. Эми анда ал 45 чакырым жерди 45 жыл төшөш керекпи? Анда 40 адамдын программасы жетпей калат. Ал эми депутат Махабат Мавлянова айрым областтарга көбүрөөк шарт каралып, кээ бир региондор көз жазында калып жаткандыгын айтты. Регионда эмне эгүү керек? Анын сбыты эмне болот? Ушул боюнча программаны иштеп чыкпайсыздарбы? Ошондой эле депутат 25 жылдан бери алгылыктуу иштер аткарылбай, региондордун таза суу, жол, свет маселеси чечилбей келе жаткандыгын айтып, алдыда завод-фабрикаларды куруу боюнча пландар барбы жокпу деп тактады. Канча завод-фабрика курулат региондордо? Канча мамлекеттен жардам болот дыйкандарга госзакупка жагынан? Канча туризмге акча барат? Ушул жылы жер канча өздөштүрүлөт? Канча сууга жер кылынат? Ошондой маселелерге так жооп бергиле. Жогоруда көтөрүлгөн маселелерди эске алуу менен социалдык көйгөйлөрдү чечип, айыл чарба тармагына дагы тиешелүү иштерди жасоо үчүн депутаттар тарабынан аткаруу бийлигине бир катар сунуштар берилди. КСДП фракциясы эмгек рыногу жана калкты иш менен камсыз кылуу, ички жана тышкы эмгек миграциясын жөнгө салуу тууралуу маселени караган. Анда социал-демократтар калкты иш менен камсыз кылуу саясатын өзгөртүү сунуштарын берип, жаңы эмгек рыноктарына чыгуу жолдору белгиленген. Ошол эле учурда мигранттардын укуктарын коргоодо тиешелүү мамлекеттик органдар жакшы иштебей жатканы сынга алынган. Социалдык өнүктүрүү министрлиги өзүнө тиешелүү милдеттерди так аткара албай жатканын депутат Аида Касмалиева сынга алып, элди жумуш менен камсыздоо саясатын алардан бөлүш керек деген сунушун айтты. Ушул жөлөк пул боюнча бир мыйзамды биз киргизсек, ушул министрлик менин оюмча жакшы ынандырарлык иш алып барган жок. Эми ошону эптей албагандан кийин мына эмгекти беришиңиздер керек. Туурабы? Бюджет дагы каралбаптыр, мыйзам дагы базалык жок экенин өзүңүз айтып атасыз. Кенедей жүрүм-турум эрежесин бузган мигранттар Орусияда кара тизмеге түшүүдө. Мигранттардын жүрөк үчүн алган тизменин жоболорун жеңилдетүү зарылдыгы бар. Айрым мезгилдерде биздин жарандар светофордон кызылынан өтүп кетсе дагы черный списокко киргизип койгон мезгилдер бар. Арыздануучулардын 90% эмгек акысын ала албагандар. Депутат Карамат Орозова миграцияда жүргөн жарандарды коргоодо мамлекеттик органдар алсыз болуп жатканын айтты. Анын билдирүүсүндө эмгек мигранттары аларга тиешелүү мыйзамдык укуктук ченемдер менен тааныш эмес. Мындан абийирсиз жумуш берүүчүлөр пайдаланып келет. Региондордон турабы? Эң көп Баткенден кетет. 48-50%-ке чейин. Жалал Абадтан
Оштон анан кийин чүйдөн кетет, туурабы? Ошол жерде сиздин өкүлчүлүгүңүз жок. Ал жерде эч ким аларды сыртка чыккандагы чет өлкөнүн же чыккан өлкөнүн мыйзамын түшүндүргөн эч ким жок. Эл өкүлү Орусия, Казакстандан башка өлкөлөргө да иштөө үчүн мигранттарга жол ачылыш керек деп эсептейт. Миграциялык агым кетип аткан мамлекеттер, эки мамлекет, аны билесиңер, туурабы? Айлык акысы көп болсо 5 000, 12 000 доллар ашып кетсе да. Ошол учурда, например, Австралия деген мамлекет бар, билесиздер. Ошол эле кесип боюнча 30 000, 40 000 доллар. Bir жылдык мындайча айтканда айлык акысы да. Бирок Австралия ошол мамлекеттерде квота бөлүнөт. Квота бөлүнөт. Башка мамлекеттерде дагы өзүн сыйлаганда ошол жумушчу орундарга. Ошол Австралияда 100 000 деген квота бөлүнөт. Менин билишимче 2 миллионго жакын да. Бирок биздин Кыргызстан ошол жерде консулу жок, ушуга иштеген да. Кыргызстан быйыл 12 000ден ашуун чет мамлекеттик жаранга иштөөгө квота бериптир. Эл өкүлү чет элдиктерге иштөөгө уруксат берүүдө мамлекеттик органдарда коррупциялык механизм бар экенин ачыктады. Баары тең ошонун негизинде оокат кылгандар бар экени жөнүндө маалымат дайыма жүрөт элдин ичинде, коомчулукта. Демек андай болсо эмне кылабыз? Биз квота киргизип, анан эртең ар бир келгенге биз квота бар, тигибүү деп кадырголукка кылып анан акчасын алып анан квота. Антип эле анча келбейт экен. Барын направо-налево квота сатып атасыңар. Мына учеттун жоктугу өзүңөргө ишенген, берген кызматты бүгүн аткарып аткан деңгээлиңер ушундай болуп атат. Эмне ушу 1 жылдан бери ушу маселени койбойсуз? Учетту жазайлы деп, урматтуу погранслужба, урматтуу ички иштер министрлиги, ГКНБ, дагы кайсы службалар. Силер статист болуп алыпсыңар. Статист. Баланча мигрант бар, түкүнчө мигрант бар, баланча региондон баланча бүттү. Статисттердин кереги жок бүгүн. Ошо сиздин жумушуңуз бүгүн мында канааттандырылып деп дагы баа беришке кыйын. Быйыл октябрь айында Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын жыйыны Бишкекте өтөт. Ага 57 өлкөнүн өкүлдөрү катышаары күтүлүүдө. Жогорку кеңеште бул иш-чарага даярдыктар башталды. Жогорку кеңештин аппарат жетекчисинин орун басары Тажибамат Шаболотовдун жетекчилиги астында өткөн мекемелер аралык жумуш тобунун чогулушунда иш-чаралардын ар бир пункту терең талданып, катышуучулар тарабынан айтылган сунуш пикирлер эске алынды. Тиешелүү мекемелерге ЭКК парламенттик ассамблеясынын күзгү жыйынынын күн тартибин аныктоо, тактоо сыяктуу бир катар тапшырмалар берилди. Олуттуу иш-чараны өткөрүүдө милдетти алган тараптар уюштуруу, каржылоо, коопсуздук маселелери жогорку деңгээлде болушу керектиги айтылды. Теңдешсиз ыйык сапаттардын бири намыс. Коомдук мүдөө жогору коюлуп, намыска негизделип курулган система кыйроого учурабайт. Ал эми өз намысына кайдыгер караган адам элинин намысына дагы кайдыгер мамиле жасары анык дейт ойчулдар. А биздин жаштар намыс деген сапатты кандай түшүнөт? Кеп кезеги жогорку кеңештин жаш меймандарында. Мен намыс деп бул адамдын өзүнүн бир өзгөчө сезимин эсептейм. Намысында түрлөр болот, куру намыс, улуттук намыс деген сыяктуу. Азыркы учурда мисалы көп адамдарда куру намыс болот. Куру намыс адамды эч качан ийгилик алып барбайт деп эсептейм. Мисалы үчүн намыс бир адам болсо бир нерсени айтат, айтканда болсо аны болсо сен кыла албайсың деп айтканда өзүң намыстанып кетип туруп, жүрөгүң дүркүрөп, өзүнчө бир кызыктай болуп туруп, ошону эмне үчүн мен кыла албайм, анткени Аллах субханаху ва тааля мага күч берген, бул жакка жашагыла деп келгем деп туруп эметилген да. Ар бир адам басында тиешелүү ойлойм мен. Анткени бул намыс бул жеке бөлүнөт. Анткени азыр Кыргызстанда намыстуулук өтө төмөн деңгээлде ойлойм. Улан кыздарга айтарым, ар дайым намысыңыздар бекем болуңуздар. Намыс болгон жер ынтымак болот, биримдик болот, тынчтык болот. Ошондуктан ар дайым намысыңыздар бекем болсун. Намыс деген бул эркектердин чыныгы бир мындай куралда, мындайча айтканда бир символ деп эсептейм. Намыскөйлүү эркек бул Кыргызстанда бизде намыскөйлүү инсандар көбөйсө, кулай бир намыс деген ушундай түшүнөм да мен намыс дегенде. Намыстуу адамга мүнөздөмө берсек, ал өзүнүн эли, жери жана өзү үчүн кур намыстанбай, чыныгы ар намысы үчүн күрөшкөн адамдар болот. Алар эч кимден коркпогон жана өз оюн ачык айта алат. Мамлекетте канчалык ар намыстуу адамдар болсо, ал мамлекетти ошончолук күчтүү болот деп эсептейм. Эмнегедир азыркы учурда бул намыстуулук жоголуп бараткандай, себеп дегенде азыркы жаштар биз көрүп тургандай эле ошол намыстуулук жок болгон себебинен ошол өзүнүн тилин унутуп баратышат. Намыссыз болсо өзүнүн орду жок болуп, кандай жашоодо жашап жатканы да белгисиз болот.
Ар бирибиз айбердүүлүктүн бийик даражасына жетели. Программаны жыйынтыктайбыз. Берүүнү Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдап, мен Жаннат Мажитова алып бардым. Парламенттеги өкүлүңүздүн ишмердиги тууралуу Кеңеш KG сайтынан, Facebook баракчабыздан жана YouTube каналыбыздан таанышсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.